Аселям фонду Нойкен районунда 80 турак жай, аларга жанаша мектеп, балабакча, тигүү цехи, устакана, мечит, хужурасы менен кошо куруп жатат. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев жана Аселям фондунун түштүк региону боюнча координатору Эмилбек Исаковдордун катышуусунда курулуш пайдубалына капсула салынды. Жергиликтүү тургундар жана район жетекчилиги катышты. Аталган фонд Кыргызстанда бир нече жылдардан бери жакырларга жана жетим жесирлерге акысыз турак үй куруп берип, башка да кайрымдуулук иштерин жасап келет. Бул жолку ири курулуш Нойкен районунун Масы айыл аймагында башталды. Ал үчүн жергиликтүү бийлик 8,5 гектар жер аянтын бөлүп берген. Тандалып алынган бул аймакта буга чейин мектепте, балабакчада болгон эмес. Аселям фондунун өкүлү Эмилбек Исаков үйлөрдү бир жылда куруп бүткөрүүнү ниет кылышкандыгын билдирип, жергиликтүү бийликтен документ иштерин тезирээк бүткөрүп берүүсүн суранды. Сиздерден эч нерсе кетпейт. Эмелектерин кызыл китебинен бери даяр кылып, колуңарга ачкычын тапшырабыз. Кирип эле жашай бересиңер. Болгону бир эле шартыбыз бар. Жакырлар жана жетим жесирлер жашасын, дейт Исаков. Ал эми өкмөт өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев курулуш иштерине жакындан жардам көргөзүлгөнүн билдирди. Сугат жерлерге мораторий киргизилгендиктен мыйзам чегинде кайракы жер тандап бердик. Биз тараптан электр энергиясы, суу жеткирүү жана башка документ иштери бүткөрүлөт. Аталган маселелер дээрлик чечилген, бир жылда куруп бүткөрөбүз деп жатышат. Биз эмне жардам керек болсо учурунда көрсөтүп колдоп турабыз. Эске сала кетсек, Масы айыл аймагында 26 000 калк жашайт. Алардын 20% жакырлар болуп эсептелет.